Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү катышуучулары. Сиздерге маалым болгондой, ушул өкмөт өзүнүн мыйзамын киргизип атат. Биз дагы депутаттар тараптан бир топ сунуштарды жана өзгөртүүлөрдү сунуштап атабыз. Анткени депутаттарга ушу сиздерден жана коомчулуктан ар кандай жакшы сунуштар келип түшүп атат. Биз аны сиздерге чогуу кабыл алганга абзелбиз. Слайдка көңүл бурсаңыздар, мына бүгүн бардыгыбыз билебиз, сиздер, биздер бардыгыбыз билебиз, мамлекеттик сатып алууларда кандай көйгөйлөр бар. Албетте бул сапат жагынан өзүбүз байкап жүрөбүз, мектептер болобу, жолдор болобу, айтор кайсы жерде болбосун, мына сапатка өтө көп маселе козголуп атат. Экинчиси бул коррупция. Мындайча айтканда, лобби, коррупция экөө бир кетип атат. Биз айрым учурларда таза иштегендер да бар, баарын жаман иште деп айта албайбыз, бирок ошол эле учурда айрым учурларда ар бир кандайдыр бир компаниялар лоббировать этиш үчүн кандай гана жолдорго барбай атат. Андан сырткаркысы узак мөөнөт. 2 айлап, 3 айлап, 6 айлап, керек болсо 1 жылдап дагы тендерлер эч эле бүтпөй, соттошкону соттошуп, соттошпогону ар кандай ыкмалар менен узарып кетип атат. Албетте кийинкиси комиссия. Комиссиянын жана айтып кеткендей тазасы да бар, бирок тилекке каршы мына комиссияга кире турган, кирейин деген дагы адам калбай калды да. Жарымы соттолгон, жарымы ар кандай ыкмалар менен аларды ар жакта тарапта сүйрөп жүрүшөт. Азыркы мыйзам, келаткан мыйзам толугу менен ушул көтөрүлгөн, коомчулукта көтөрүлгөн маселени чечтиби? Чече алабы? Же ушул мыйзамды биз бүгүн кабыл алгандан кийин бүттүбү деген суроого биз сөзсүз түрдө жооп беришибиз керек. Анткени биз кайра эле 6-созукта дагы 10го жакын өзгөртүү киргиздик. Бирок тилекке каршы эч эле аягына чыкпай койдук. Кийинки слайд. Бир мисал келтирип кетейин, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуулары. Мына биз жөнөкөй эле тендерге сиздер менен конкурс тендер өткөздүк. Canon деген техникалык характеристикалар Phantom экөөнүкү бирдей чыгып атат, бирок бирөөнү 38 000 сом болуп атат, экинчиси 19 000 сом болуп атат. Азыркы мыйзам менен албетте биз жанагы Phantom'ду 19 500 алабыз. Жок, сапаты жакшы эле деп Canon'ду алайын десеңиз, эртең сиздер сөз түрдө бул биздин жанагы правоохранительный органдар тартып алып кетет. А бирок бир жылда ошол Canon'га 4500 сом кетип атса, бул Phantom'га 20 000 сом кетип атат. Анткени анын картриджи одноразовый, аны сөз түрдө сатып алыш керек. Анын баасы өзүнчө 1200 сом, 2,5 000 сом. Жана толтура дагы проблемалар кийин чыгып атат. Бул кичинекей эле примерде силерге пример катары айтып кетейин дедим эле. Эми ушуга окшогон жана айтып кеткен үстүндөгү проблемаларды кантип чечсек, жана айтып аткан ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип атабыз, а бирок ал чечилеби? Мен ойлоп атам, эң негизгиси бул адамдык фактор. Мына кийинки слайд, бир пример келтирип кетейин. Коопсуз шаар боюнча билесиздер, мен эми биздин кызматкерлер жаман деп айта албайм, бирок ошол эле учурда буга чейин керек болсо удостоверение көрсөтүп, кичине пара берип коюп кетип калсак, камера орногондон кийин ал камерага же удостоверение көрсөтө албайсың, же акчаңды берип албайсың. Айтор бардыгы мыйзам астында бирдей болуп калды. Демек, адамдык фактор бул эң негизги фактор болуп эсептелет деп ойлойбуз. Биз эмнени сунуш кылып атабыз? Эми биз сунуш кылып атабыз, ушул депутаттар, келиңиздер туура бул мыйзамды кабыл алайлы, бирок ошол эле учурда жанагы адамдык факторго максималдуу түрдө минималдаштырайлы. Мындайча айтканда, мына сиз тарап, сиздер отурган тараптар, эгерде ошо конкурска катыша турган компаниялар болсо, мына биз тарап мисал катары өткөзүп аткан комиссия болсо, биз эч сиздер менен контакт болбошубуз керек. Биз сиздердин берген сунуштарыңыздарды керек болсо аталган компанияңыздардын атын да билбешибиз керек. Мына ошондо биз кандайдыр бир компанияны же бир кандайдыр бирөөңүздөрдү лоббировать эте албайбыз. Же сиздердин араңыздарда бирөө биздин комиссиянын бирөө менен сүйлөшүп алса, ал аркылуу ушул комиссияга өзүнүн жана воздействиесин бере албайт деп эсептеп атабыз. Ал үчүн эмне керек? Мына чертеждо тургандай, слайдта тургандай, сиздер катышасыздар, бардыгын электрондук түрдө толтурасыздар, а бирок бизге комиссияга болгону штрих-код менен коддор келет. Ошол коддор аркылуу биз компанияларды карай беребиз. Биз аттарын билбейбиз. Биз кайсы фирма экенин, кайсы компания экенин билбей туруп, реалдуу түрдө, реалдуу тендер өткөзөбүз. Ошол квалификациялык требованияга жооп берип атабы? Биз каалагандай жанагындай техникалык требованияларга жооп берип атабы? Мына ошонун алкагында гана биз комиссия иштешибиз керек. То есть биз эмес, эми жанагы ар бир министрликте болуп аткан комиссия.
Андан сырткары биз бул жерде айтып атабыз, ар айылда, ар жыл керек болсо 7 областта бир тендерди бирок 7 арканда өткөзүшөт да. Айтор, ошол квалификациялык требованиялар бир стандартта эмес. Мектептер бир жакта бир баасында 20 миллион болсо, экинчи жакта 25, үчүнчү жакта 23, айтор ар кандай. А биз айтып атабыз, келиңиздер, биз бир компания үчүн квалификациялык требованиялар кылбайлы, анын бардыгы техникалык требованиялар алдын ала аныкталсын, алдын ала бекитилип койсун өкмөт менен. Эми бардыгын мындай эске ала албайбыз, бирок чоң нерселерди жок дегенде эске алып туруп, биз камтып койсок туура болот эле. Анан жана айткандай комиссия. Комиссияны дагы эми бул агенттер деп азыр Минфин киргизип атат, бул туура көрүнүш деп эсептейм, бирок ошол эле учурда бул агенттердин айлык маанайы өтө чоң болуш керек, бийик болуш керек. Алар керек болсо 24 саатка телефонный прослушкага макулдугун бериш керек. Ошондо гана мен ойлойм ушул комиссия тараптан дагы туура чечимдер кабыл алып баштайт, жана айтылган бир топ коррупциялык жана лобби системалары жокко чыгарылат. Дагы бир мисал келтирип кетсек, мына кийинки слайд. Машина деп сиздер менен чогуу тендер өткөзүп көрөлү. 20 миң долларга машина алат элек. Техникалык тараптарын седан жана цвети ак, 1.8 деп айтор ушундай нерселерди келсек, азыр бизге рынокто мына сиздер катышып атабыз чогуу тендерге да элестетели. 3 виддеги машина келет. Ошол эле Toyota. Биз ошону каалап атабыз, бирок аны жаза албайбыз Toyota депчи. Бирок биз техникалык требованияларды жазып койдук. Ошол эле учурда бир Кытайдын Rover жана Matiz деле келип калышы мүмкүн. Биз айтор аягына барып туруп, биз сапаттуу эмес, эң жаман машинелерди алып калганга мажбур болуп калатабыз. Биз айтып атабыз, эгерде жанагындай системаларды киргизсек, биринчиден, кийинки слайд. Биринчиден биз көрбөйбүз кандай компания экенин. Ага лоббировать эте албайбыз. Анын бир кандайдыр бир мындайча айтканда өзгөчөлүктөрүн көрө албайбыз. Бардыгын компьютер өзү электеп коет, бизге болгону соответствует, не соответствует деп берет. Жана ошондой эле мына налог системасы, соцфонд системасына чуркап барып, ар бирден банковский система, ГКЗ деп чуркап справкаларды алып келип атабыз. Алардын бардыгы электрондук түрдө өзү менен өзү компьютер. Бунуку бар экен, жана айткандай код номер 1, бунун бардыгы соответствует. Сиз айткан жанагы могу машинанын требованиялар койгону баарына соответствует деп бизге код номер 1-ники соответствует, код номер 2-ники не соответствует, код номер 3-ники соответствует деп бизге ушинтип электеп чыгарып берип коет. Биз ошондон кийин гана комиссия чечимди кабыл алсак болот. Жана тендер өттү деп эсептесек болот. Тендер бир гана случайда өтпөйт. Эгер биз жана 20 миң доллардык машинеге тендер өткөзүп атабыз, а бирок компаниялар 20 миңден көбүрөөк акча берип койсо, анда гана өтпөйт. Ал эми андан башка сырткы учурларда тендер өттү деп эсептелет, жана эң аз берген сумма дагы өтөт. Бирок ошол эле учурда биз 3төн кем эмес керек болсо атын жазып койгонго уруксат берели деп атабыз. Ошол эле жана машинанын атын айтып атабыз. Мына ошол требованиялар менен сапаттуулар болсун. Ошол эле Toyota Corolla, ушул эле Honda Civic жана дагы бир Hyundai деген машина бар экен. Ушулардай машина болсун деп жок дегенде 3төн кем эмес деп көрсөтүп койгонго уруксат беришибиз керек деп сунушту киргизип атабыз, урматтуу депутаттар. Кийинкиси. Дагы бир мисал, дагы бир сунушубуз, мына азыр эми кымбаттап кетти бул кагаздар, бирок бул кагаздарды тендер менен өткөзсөк 280 сом менен примерно азыр ар бир министрлик алып атат. Бирок ошол эле учурда өзүнүн баасы бир фабрикалардан карап көрсөк, алардын баасы 236 сом. Демек, биз азыр Минфин айтып атат, биз түздөн түз керек болсо ошол заводдордон алабыз деп. Буну колдойбуз, бирок ата мекендик ишкерлер калып атат. Биз сунуш кылып атабыз. Эгер ата мекендик бул жакта Кыргызстанда өнүктүрүлсө, түз дагы тендери жок, алганга уруксат берели. Бирок баасын антимонопольный комитет белгилеп берсин. Ошондо биздин өздүк ата мекендик ишкерлерге дагы бул бир топ жеңилдик болот эле. Кече мына Hyundai лифтинде, Hyundai деп эдимби, Sky Lift биздин завод ачылыптыр. Ошол жерде Акылбек Сонбекович өзү айтты, эми bundan ары биз түз ушул заводдон алсак эмнеге болбойт?
Биз ушуну алышыбыз керек деп өзүнүн докладында дагы бизге дагы кайрылуу жасап, депутаттар ушуну дагы эске алып койсоңуздар жакшы болот эле деп айтты. Ошондуктан бул сунушту дагы биз киргизип койдук. Ата мекендик ишкерлерди колдоо тартибинде алардан түздөн түз алыш керек. Эгерде ал продукция чындап эле 100% Кыргызстанда чыгып атса, бирок ошонун баасын антимонопольный комитет баамдап берип атса. Ал үчүн жыйынтыгында урматтуу бүгүнкү күнүн катышуучулары, биз жана айтылып аткан өнүмдөргө жана кызматтарга мамлекеттик стандарттар ишке ашсын деген бул биринчи сунушубуз. Экинчиси сарптоонун жана керектөөнүн нормаларын бекитүү деген экинчи сунушубуз. Конкурстага катышуучулардын ыйгарылган идентификациялык код аркылуу өткөрүү жана электрондук системасын сунуш кылып атабыз. Буну азыр эми 100% бүгүн кабыл алсак эртең эле ишке ашып кетет дегенден алыспыз. Буга убакыт керек. Өкмөт бир аз убакыт сурап атат. Эгерде мындай жана компьютеризештирип программасын жазганга убакыт кетет экен, бирок аны дагы убактысын айтып койсок туура эле болот. Кийинкиси электрондук система конкурстун катышуучуларынын тийиштүү маалыматтарын мамлекеттик органдардан өзү талап кыла турган жана толуктай турган. Жана айтып кеткендей, баардыгын ар жерден топтоп отуруп алып келе отурбай, анда билинип калат бул кайсы компания экенин. Сиздер отуруп эле бир эле киргизип койсоңуз, электрондук система өзү соцфонддон талап кылып алат, налогтон талап кылып алат, ошол банктан жана госгарантияны талап кылып алат. Айтор, мына ушундай системаны киргизсин деп сунуш кылып атабыз. Кийинкиси катышуучулардын так санын бекитүү. Жанагы айткан мүмкүн айрым товарларды да, эми баарын эмес, айрым товарлардын чөткө эле 3төн кем эмесин көрсөтүп койсок, жана ошондой эле ата мекендик өндүрүүчүлөрдү айтып кеттим. Ошолорду толугу менен өзүбүздүн колдоо тарабында өзүбүздөн ала турган кылсак, жана конкурстун комиссиясынын айлыгын жана жоопкерчилигин жогорайтуу. Дагы бир нерсе көйгөй калып калыптыр. Бул жерде слайдта жок. Гемодиализ маселеси көп көтөрүлүп келип атат, урматтуу бүгүнкү күнүн катышуучулары. Ал боюнча буга чейин биз гемодиализди толугу менен бул немеден тендерден чыгарып койдук эле. Ушуга биздин өкмөт жооп берип койсо, биз депутаттар буну караганга даярбыз. Ошондой эле мэрликтер, алардын дагы жанагындай проектный институттардын проект жасайын десе, проектке дагы тендер өткөзөбүз. Ал менен 3 ай өтүп кетет, 6 ай өтүп кетет, проект чыгычы 1 жыл өтүп кетет. Ошол менен 1,5 жылда биз бир нерсени курайлы десек, бирок проектин 1,5 жыл күтөбүз. Мына ошол проектлерин дагы тендери жок, прямой эле өткөзсө туура болот эле деп эсептеп атабыз. Жана ошондой эле айыл өкмөттөрдүн буга чейин билесиздер, 1 миллионго чейин тендер жок өтсүн дедик эле. Азыр ошол кандай болуп атат? Мына ошону карап койсо, жана ошондой эле биздин чоң компаниялар, аэропорт, Мегаком, өзгөчө аэропорту да белгилеп кетиш керек болуп атат. Биздер билесиздер, өткөнкү 6-созувда биз буларга уруксат бергенбиз. Айрым учурларда ошол айрым статьялар боюнча тендери жок деп. Азыр кандай болуп атат? Бир маалымат бар эле, толугу менен тендерден буларды жокко чыгарып койсок деген. Мына ошолор 3 маселе боюнча дагы сиздерден жоопторду күтөбүз, жана ошондой эле депутаттар менен бул сунуштарды кабыл алабыз. Мен жана айтып кеткендей отура берсем, анан суроолор болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат.